Кароосуз калдык деп нааразы болуп шаардык мэрияга чогулган жарандар дача конушунун тургундары. Чогулгандар кала мэри менен жолугушууну талап кылып көйгөйлөрүн айтышты. Эски конуштагы негизги көйгөйлөрдүн бири мектеп, шаардан 8 чакырым алыстагы конушка 275 орундуу билим уянын курулушу 2015-жылы башталган. Жеткинчектер муктаж болгон мекемени 2017-жылга пайдаланууга берүү мерчемделген. Бирок каражаттын тартыштыгынан 8 жылга чейин созулуп кеткен. Аймактагы окуучулар каланын ар тарабындагы мектепке барып билим алууга аргасыз. Ого бар, буга бар түртүлөбүз, кайерге барышыбызды билбей ушинтип келип турабыз. Анан дагы бизде ошо көбүнчө эле жол маселеси менен маршрутка жок. Бизге окшогондор барып көрсүн. Мына окуучулар чыккандан кийин канча жол жүрөт, ысыкта, суукта неме алат. Ошо окшогон көйгөйлөр менен келдик. Бизде көйгөй көп өзү. Анан мындай каналдын суусу ол да таза суу эмес. Мындай неме кылса кээде ошо койгон крантарыбыздын арасына баягы кир токтоп калат. Кээде анын ичиштен эми жиркенип калабыз. Иланчы жок, ошону ичип атабыз. Союздун калган айылдагы тургундардын көпчүлүгүнүн үйүнүн документи жок. Мындан улам мамлекеттик акт берүү үчүн атайын комиссия дагы түзүлгөн. Бирок жергиликтүүлөр комиссия 1 жылдан бери карабай системалуу акча алууга өткөнүн мэрге даттанышты. Дача конушунда бул жолу 70 турак жайдын документи жок. Шаар бийлиги МУНАПстын негизинде үйлөрдүн документин чечип берүүнү убада кылышты. Кызыл китеп боюнча бизге кызыл китеп болбосо өтө кыйналдык. Эгер бул жерден эртерээк чечилбесе биз жогорку жакка чейин барганга даярбыз азыр. Ушундай деңгээлге келип калды элде. Ошо бир маселе суу. Ушул кишиге бардык күнөө азыр ушуда деп атат. Баягы немени бурмалаган ушу киши деп атат. Бул Нураныкка иштейби же мэрияга иштейби? Бул ачык эс. Жана сүйлөштүкпү? Азыр мындайда дагы сөзүмдү бүтүрүп алайын. Ошо Нуранып жерди баары сатып атабы? Ол же токтой туруң. Неме документ бере албайт, же справка бербейт. Азыр мэрия болсо жолду курбаса, дестрат курбаса, столбанды койбаса, Нуран эч нерсе кылбай эле жерди сатып атса, буну кандай кылып түшүнөбүз? Киши каякта Нуран деген? Өткөн жылы биз бала бакчаны куруп бүтүрдүк. Бала бакча бар. Андан сырткары мектеп бар ошо жерде. Мектеп бар. Бүгүнкү күндө мектеп токтоп калды. Себеби ал биринчиден финансированиясы республиканский бюджеттен болду. Экинчиси ал долгострой болуп кетти. Бир 5-6 жылдан бери мектеп бүтө элек. Акча жокта байланыштуу. Ошого азыркы подрядчик ошо строительный компания, ошо мектепти уткан компания менен соттошо. Биз сотко берди азыр. Биз сотко берди, перерасчет кылып бергиле. Бүгүнкү күндө 6 жыл болсо, допустим, строительный материал, арматура, цемент, кыш, башка нерселер кымбаттап кетти. Ошонун себеби ага перерасчет кылып бергиле деп азыр биз соттошуп атабыз ал киши менен. Кичи районго 6 жыл мурун таза суу чыгарылган. Бирок суу камбасы 100гө жакын гана төтөнгө жеткендиктен жергиликтүүлөрдүн 30% гана камсыздай алат. Ичичи сууга жетпегендери водовоз менен ташып ичүүгө же арыктагы сууну тазартууга аргасызбыз дешет. Дача конушунда шаар бийлиги жеке тараптын соту болгондуктан жер маселеси чечилсе гана кошумча суу кампасын курууга мүмкүн болорун билдиришет. Ал эми өткөн жылы курулган 1 чакырымга жакын асфальттын сапатына дагы нааразы. Кагаз жүзүндө справканы берип атабыз, бирок тилекке каршы ал көп инстанцияларга өтпөй атат уже. Булардын биринчи маселеси бул. Экинчи маселеси чындап суулары жок. Суу буларга чыга элек. Поливной суулар чыгарган. Андан кийин тиги бактарды коюп алып ошого суу толтуруп, водовоз менен алып келип ошондой суу менен ичишет. Эми айта берсе, бул дачаларда көйгөй ошончо. Булардын айтып өткүз көйгөйлөрү ошончо. Мисалы документтери жок, суусу жок, жолу жок, транспорт ал жактарга чыкпайт, мектептер жок. Турак жайларынын документинде каттоосу жок болгондуктан социалдык чөлөк пул алуу дагы токтоп калган. Жергиликтүүлөр аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу жана ичүүчү таза сууну чыгарып берүүнү өтүнөт. Учурда дача конушунда болжолдуу 10 000ден ашуун тургун күн кечирет. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.